Нөшөрлөп жааган жамгырда жалгыз балапан уясынан түшүп кетип, үшүп чыйпылыктап жатты. Ар тараптан аны курчап турган ар кандай куштар кандай болуш керектиги боюнча кеңештерин беришти. Канатыңды катуураак каксаң жакшы болот. Жок. Биринчи секирип туруп, анан каксаң канатыңды. Эй, баарынан мурун күчтөп тамак жеп, анан канаттарды кагыш керек. Алардын жанынан өтүп бара жаткан эшек аларды байкап, балапанды мурдуна отургузуп, уясына чыгууга жардам берди. Эмне үчүн мындай кылдың? Биз ага эмне кылуу керектигин айттык го. Ооба. Бирок жашоодо бир аз жардам ондогон чоң кеңештерден дагы кымбатка турган учурлар болот. Башкаларга түрдүү кеңеш бергенден мурун иш жүзүндө жеке мен аларга кандай жардам көрсөтө алам деп ойлонсоң.